Kalıpağın giygen gezde askası kök asmanıga tigen gezde men da koy jolgo çıgan tаңды тосо kucaktayn Uykırıların nurga koşu Ulusun Kırgız jeri nurdan bütkün Sulusun Kırgız jeri nurdan bütkün Bizдің aramızdan Kırgız el artisti Apaz Jaynakov'tun Çin dünyege sapar alganına bugün bir yıl tolup oturat oşoga baylanıştуу sizlerдің katışığınızlar menen жақын туғандарының, достарының, eli жұрттың Апаздың елесін бейіттің üstüne taş koyu Jörölge söyleyli şunday bir azemin deyli azemin açık ruhsat etesler. Birinci söz öz akabız Kırgız el artisti Jolboldu Alıbayev koyarlı. Hurmatlı tuğanlar, Kırgızdın belgülü akını Ramalik Kurmanbay Kaldıbayev'tin bir 4 savırı var. Kuçağın jayıp, kuvanıp tosot жерine törölöt bürü namusqa, törölöt bürü jönele degen söz var. Bul abdan ulu söz, bul mına oşondoy elдің namusuna törölgön, elдің atın çıgarıp, mına 53 yıl yaşap, aramızdan ötüp ketken, mına bizden apazenimiz kud oşondoy elдің namusuna törölgön jigit bolçu. Adamgerçiliğine жазбай ömürün akırına şeyin çıgarmaçılık menen iştep, bütünдөй Kırgızga, bütünдөй Orta Aziyaga tanınıp, anın çıgarmaları bütünдөй şu dünya yüzünde жаңырып, aramızdan ötüp ketти. Bul жерден мына жалаң негизине мына баткендик туугандар мына отурушат, мына жетекчиси баш болуп. Мен бир Апаздын атынан ыраазычылык айтып коюшум керек. Мына o talanttарды, чыган адамдарды көп эле жерде бул апаздай кылып сыйлап, апаздай кылып баягы көтөрө бербейт. Мына апаз көзү тирүүсүн абдан ыраазы болуп айтып жүргөн. Себеби эмгек сиңирген артист алганда дагы, эл артистин алганда дагы мына 43 жашында баягы эмгеги бааланып, ушул Баткендин эли, Баткендин жетекчилери апазды колдоодо абдан жакшы баягы колдоо көрсөтүшкөн да. Мына азыр башканы айтпай эле коелу, мына апаздын мына Баткен шаарынын борборундагы жайлашкан мына азыркы жашап аткан үйү, Баткендин центриндеги турган жанагы үйү, ушулардын бардыгы Баткен элинин өзгөчө Баткендин жетекчилеринин ошо апазга анан өзгөчө өнөр адамына кылган чоң мамилеси деп билем. Emrinde dediler, жаткан жери жайлуу болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ashabihi ecma'in birahmetike ya arhamar. Toşun karı top giyini
Apaz Jaynakov жөнүндө ошол ал киши менен катарлашып чогуу эле жүрдүңүз да. Эмнелерди айтасыздар? Эми бул киши баарыбыз билгендей таланттуу, уюштургуч, аябай мындай мыкты жигит эле, адамгерчилиги дагы. Ушул Баткен театрын ачып, анан мени чакырып бир спектакльге ошол жерде койдук эле да. Эми мен бул жөнүндө айта берсе чоң сөз, чынындачы. Эң туура эле наам берилди деп ойлойм да, себеби өз ачты, чуркады, нөктерден бар кылды. Областық музыкалық драма театрына Қырғыз Республикасының эл артисти Апаз Жайнаковтың ысмын ыйгаруу салтанатына қош келипсиздер. Қырғыз Республикасының Маданият, Маалымат жана Туризм министрлигинин Маданиятты өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Осмонов Болот Салбаровичке сөз берилет. Салтанаттуу саамалык менен бирге кайран Апас Жайнаковдун арбагына Куран түшүрүп эскерип жатабыз. Апас Жайнаков Баткен областык театрына туңгуч директор болуп, аны түптүп кетти. Тагдырдын буйругу менен Апас Жайнаковдун ысымы Баткен театрына ыйгарылып, бүгүнкү өтүп жаткан фестивалга бул инсандын чыгармачылык дарамети кайра жаңырып, баарыбызга кубат берип олтурат. Улуу таланттын аты өчпөй мындан ары Апас Жайнаковдун чыгармалары ар бир инсандын жүрөгүнөн түнөк таап түбөлүккө сакталсын. Болушуган жаштыкта убай калды, бойго сиңип таралбай кумар калды. Аргышпаган түнүңдө арман калды, ак сүйдөн жазылып тумар калды. Ак сүйдөн жазылып тумар калды, ой, тумар калды. Азыр сиздердин алдыңыздарга акындар Рахматулла Козыкеев менен Абдуали Акимбековдарды чакырып коюга уруксат этиңиздер. Мына биздин ак таңда акындар сиздердин алдыңыздарда. Havzı badiz caninem bugün ırdayın desem ır emes. Çirkin ıylayın desem mung emes. Gözümden getpey turbay bir görkemdi süyküm bir eles. Tavışmaktatıp aytsam da anı tağlaylı halkım kim debes. Ay çirkin biske berbey turbaybı algan son azaldım ta güçtürdü kapasa. Eskerip zatkan çağımız elirçizin apastı. Kağılam apas caninim, sayrazın tatlı bir dilim. Özün gelme gitsen de öğrenin ülkün kubanı ötkörüp durgan bulgunun. Gözün ötsüp geçse de görkümdü kırgız seninde şanlı bırdap sen yürün. Ömür degen çirkinin örköşte bakkan dayraday ötmögü daşar eken. Ökünüştüsüz yaşoğunun ölüm degen var eken. Adam degen ben degen ağlam dele tar eken. Pulpurgan kızıl güldüğünde kuarmak günü var eken. Kant kemenen karaça yüreğin soğup türsüldep jürgönün eken canesen. Kayran kanan apasım, attın ay çirkin bir kem degen dünya. Jeteteken bari bir kem degen tübüne. Eğer bir kemdigi bolbosa, atın koygan bulgunun alt talantın apasım. Arasından el dedin kayıp dursan eminin. Tabiat degen talanttарды берет экен да. Өтө катуу мыкты таланттар шагыда өчүп кетип калат экен. Ушунусу аябай ишташсыздырат экен. Апас деген бул элдин өзүнөн чыккан, элдин жүрөгүн ырдаган, элдин көңүлүн ырдаган бала эле. Кыргыз жери деген эмне керемет болгон эле. Азыркыга чейин дем сулган жок. Ал эмес ушу кыргыз жери деген болгону менен дем булал деп дагы чыгышпады аябай. Ушу баланын эрте кетип калган аябай ишти жүргүзүп жаткан жери жайлуу болсун, топурак болсун. Ошол аркасы
Esi, бирок мунун ыры чыгарып кеткен ырлары эч качан өчпөйт. 40 ел канча жашаса ошончо жашайт дейби деген ойдомун. Бирок ушул жерде менин каалоом ушул аймактан апазда болгон балдардын чыгышын каалайм. Өзү да адамгерчилиги жакшы, жаркыраган, жайнаган баланы табигат кээде каташып койбойт экен. Ушундай балдарыбызды эмне алып келет деп капал өткөсүндө. Рызбай сыяктуу бул дагы эл үчүндө, Чокморов сыяктуу эл үчүндө кете Sanaga salıp asılın baktım, sarılımın çok sağınız taktım. Çomukta kayıp bolgun terimdey, yol üçün üzüp kaycaga kattım. Çomukta kayıp bolgun terimdey, yol üçün üzüp kaycaga kattım. Yol üçün üzüp kaycaga kattım. Gözüm talganday, түшкө кирбейсиң, көңүл калгандай. Жабыркап жаным, азап чегемин, жалгыздык мага бүтпөс армандай. Жабыркап жаным, азап чегемин, жалгыздык мага бүтпөс армандай. Жалгыздык мага бүтпөс армандай. Өзү аябай эмгекчил, эмгекти сүйгөн андай эме адам эди, чыгармачыл. Анан ушу экөөбүз башкарышкандан бери 32 жыл өттү. Ошонун аралыгында 3 уул, 1 кыздуу болдук. Анан 2 неберебиз бар. Ушундай бактылуу күндөрдө эме болуп, анан ооруп калып 5-6 жыл сахар болуп калып, анан ошо акыр ошондой болду. Анан ошо аркасы да эмеси калды, балдары калды, чыгармалары калды. Анан мынандай багы калды. Ушуларды көрүп жүрөбүз да. Эстелик катары. Ушул акыркы мезгилдерде эмнелерди көбүрөөк айтат эле? Адам болуш жөнүндө азыр мурдадан азыркыга чейин эле айтып келген. Анан ушу балдарын эркелетип гана чоңойтtu да. Бир жаман сөзү жок. Аябай бактылуу ата эди. Seni menen armanım bir arılbağım. Seni menen darmanım bir yazılbağım. Ortada oylandırgan bir sebep var. Otalıp sezindeki çağılgandan. Seni menen köpürüm bir salınbağım. Seni menen oçoğum bir jağılbağım. Bayladın ümitimde kançada koy. Başıma cügön salıp
batıp baykalmağım Tilim var aytarım doy aytalmağan Kurbeker gayrat menen köngül toygoy Kumarım boygo singip tarkalbagan Bizim dostumuz öte bekemine daima çolukkanla birbirimizi sağınıp yol uşaklarız. Anam başımızdan ötken kızıklı okuyalarda aytıp, anam gelecekteki çoğun жақшы ойларды ортаға салады dedi. Bizim dostluğumuz tüvenікті. Hazır şu apazın жоғын білгізбей, апаздың орнын толықтап, daima şu neler otağız, жақшы işlerді otağız. Ay nurunun toktu ötkün Canan çolgun cıldız caba dökkün Casayın casanat dek baktulu tol Kucakta koynunda ay gül öpkün Kucakta koynunda ay gül öpkün Abbas bilen köp yıl joluk. Anamın adamkerçiligi, kişipeyilligi, adamды сыйлап, урматтаган ушундай жөнөкөйлүгү бар эле. Өтө жөнөкөй эле. Чыгармачылыгынан сырткары. Анан эми Апас менен мына Байрачемир далай жол Бишкектен жол. Жанагы Альчербай үстүндө эми да уркут болушту өткөндө жолукту. Анан мунун мүнөзү ушундай эле да Kırgız'ın jana noktaga bir talanttardын özgöçü. Эми кебирлер барга баланчанын кыйраты бийдим, тигини кыйраты бийдим деп. Анын мындай касиети жок эле. Тирүүлүккө кайра келди. Тирүүлүккө кайра келди. Экинчи өмүрү башталды десек болот. Экинчи өмүрү башталды. Canımdı sabah vurgulay, jar bolup жалгыз bir Kuday. Azapta жүрөm sen üçün, ayasan bola kurguray, ayasan o bola kurguray, kurguray. Kantina, kantin, kantin o kantin, ayasan o bola kurguray, kantin. Şu balanı bir siz menен tanıştırалы, siz мындай оң көзүңүздү салып жүрүңүз. Ушул жигиттен биз үмүтүбүз бар. Эми ал убакта Апазды эч ким тааныбайт эле. Ошондо алгачкы жолу биринчи мындай аккордеон ойнотуп, ыйлатып, ана көргөнбүз. Ошондо эле анан Апазда мындай үнү бар экенин тубаса, таланты бар экенин баалап, эми бирок дагы окушуң керек экен, дагы өсүшүң керек экенин кеңештериңиз айтып, ошондон бери ушул көз өтүп кеткенге чейин жакшы ага эне болуп, үй бүлөлүк катташта болуп жүрдүк. Kırdayım, kırgın balam mırzayım Alt alıştın boyunan sualasın mırzayım Alt kar baskan tülküdöy çuvalasın mırzayım Aşığılıktan ırdasam uyalasın mırzayım O uyalasın mırzayım mırzayım, oh mırzayım Aşığılıktan ırdasam uyalasın mırzayım Apaz'ın çıkarmacılığı men айтпасам деле баарына белгилүү. Эң
алгачкы чыгармаларынын эң жаратканда көбүн уктум да. Анан кийин Аппаз адамгерчилик чыгармачылык жөнүндө элдер айтар. Адамгерчилик жөнүндө бир аз айтып кетейин. Аппаздын адамгерчиликти эң бийик адам эле да, адамгерчиликтин. Анан кийин Аппаздын бир өзгөчөлүгү канчалык ушундай таланты бийик болуп турганда дагы жылдыз оорусу менен ооруган жок да. Азыр дали муну айткан договорда себеп дегенде кечки саат 11 эле 11ден кийин ак жол баласы телефон чалды, айтты тескери калыңыз деп реанимацияга барсам досум мени алып чыгып кет, жолун үйгө барайын деди. Үйгө барып туруп эми аны главврач менен сүйлөшүп туруп анан кийин алып чыгып кетти. Үйүнө барып достор менен чогуу үйүнө барып туруп ошол жерде жай салып неме кылып туруп ошо көп сөздү айтты. Эми аны биз ал кезде чын айтсам мурас катары эсептебеппиз. Эми сүйлөп атат досубуз баягында эле неме кылганбыз. Кийин анализ кылып көрсөк, бизге бардыгыбызга бир мурас, бир ушул өзүнүн акыл кайта турган сөздөрүн айтып кеткен экен. Кудамдын коллегалары, кудамдын кошуна болгондору, бир туугандары ушул жерде Баткен элине мен чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билгизем. Момундай көчөнүн атын коюлуп атат, момунтип наам берилип атат театрга Аппаз кудамдын атынан. Ошонун баары өзүңүздөргө буйруп, ошо кудамдын арбагы ыраазы болсун. Бул баланын пейилине баякы таттуу жерге, баякы таттуу издеген, бал издеген арыдай болуп, Аппаз Жайнаковго өзүнчө кандайдыр бир эси келе берчү. Бул өзү ошондо таттуу нерсе болчу. Анын пейили да. Туылған жердің топырағы алтын дегендей, әрбір ошол жердің құмы дағы, ташы дағы, бардығы алтын көрінеді да көзгөч. Мұны адам жаш маалында, жаштық мезгілде байқап айткен. Бір мезгіл келген уақытта өзің сағынышың артып, бір ошында бір самап қалат екенсің да кіші көргөнгөчү.
geldi Askası Kök asmanıga tiyin keldi Men da boy Jolga çıgan tağı Kucakıtay Uykularım nurga koştu Uluğum kız yerim nurdan büyük Cerdini kör koy kırlar taşı Adırlar kökürögü tokuy çaçı Dayralar kandan çok tacı Sedebi topçular oy argın taşı Kengüdü gülden elü kırk ceri Yere